Арбаңыздар, агайын туугандар. Сиздер менен экран аркылуу көрүшкөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Быйылкы ыйман адеп маданият жылына арналган Нарктугон багыттамасынын алкагындагы энелер мектебинин турмуш сабактары сиздердин назарыңыздарда. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы туура тамактануу деп аталат. Бул абдан маанилүү. Сабагыбыздын катышуучулары Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинин студенттери жана номер 68 мектеп гимназиясынын окуучулары болмокчу. Бул бийкечтерибиз бир гана окуу менен чектелбестен өздөрү кийип отурган саркеч кийимдерди дагы тигишет. Бүгүнкү сабагыбыздын багыттоочусу Кыргыз жолу коомдук бирикмесинин нарктуу энеси врач Ташматова Зымырат эжебиз жана психолог Жүндүбаева Кенже эжебиз. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Бүгүнкү темабыз туура тамактануу боюнча. Өткөн сабактарыбызда биз оорунун 12 себебин чечмелеп кеттик эле. Ошого байланыштуу оорунун эгерде 12 себеби болсо, ошондо оору кайдан келет дегенде, оорунун 74% туура эмес тамактануудан келет деп айтылып кеткен. Ошону бүгүн толуктап кетсек, кандай болгондо туура тамактанат адам баласы. Оорунун негизги туура тамактанууда эгерде 74% азыркы биздин тамактардан келе турган болсо, туура тамактануунун биз 3 жылдан бери буну аябай жөнгө салып алганбыз. Туура тамактануунун 15 жөнөкөй эрежеси бар. Мен ошону кыскача окуп берип коеюн, анан дагы кайра маектешебиз. Туура тамактануунун 15 жөнөкөй эрежеси. Ар бир тамактануунун аралыгында курсагыңыз ачса, жер жемиш жеп коюңуз. Эгер кечки тамактан кийин курсагыңыз ачса, жөн гана жылуу суу ичип коюңуз. Адам баласынын организминин болжолдуу түрдө 75% суудан турат. Андыктан күнүнө 2 литрден кем эмес суу ичүү керек. Эртең мененки тамакты сөзсүз бул зарыл нерсе. Бул маалда тамакты убагында ичпей коюу адамдын толуп кетишин жана көп ооруларды алып келет. Шекерди пайдалануучу мүмкүнчүлүк адамдын болушунча азайтуу керек. Анын ордуна бал кошуп, пайдалуу жер жемиштерди кошуп колдонсо болот. Организмде белок, углевод жана май менен толукталып турат. Ошондуктан майдан таптакыр баш тартууга кажети жок. Организмдеги майдын жетишсиздиги нерв системаларына, ошондой эле боордун, өттүн иштөөсүн начарлатат. Күнүнө 600 граммдан кем эмес жер жемиш сөзсүз желиш керек. Бардык витаминдер менен организмде жетиштүү болуш үчүн жашылча жер жемиштер тизмеси түзүлүп, мүмкүнчүлүгүңүздүн жетишинче кезек менен жер жемиш менен башка азыктарды сөзсүз түрдө 50% жер жемиш болсо 50% бышырылган тамак болуп туруш керек. Анын балыктан жасалган тамактар, сүт азыктары, көбүнчө эртең мененки тамактар бул боткодон болот. Бул биз боткону жегенде же болбосо биринчи, экинчи тамак деп коебуз да, экинчи тамакты жегенде адам сөзсүз 20 жолу чайнап жеш керек экен. Биздин ашказаныбызга, 12 лешебизге күч келбеш үчүн. Эртең менен жана кечки тамактан кийин сөзсүз тишиңиздерди таза жууш керек. Бул деген биздин оозубузда калып калган микробторду, башкаларды биздин организмге кетип калбаш үчүн таза кармашыбыз керек. Анан жанагы кетчуп, газдалган суу жана ылдам даярдалган тамактардан аябай алыс болуш керек. Баш тартып койсок деле болот. Мүмкүн болушунча жарым фабрикат эмес, жаңы өзүбүз жасаган тамактарды колдонуш керек. Тамак ашты дүкөн ашканаларынан сатып албай, үйдө өз колубуз менен тамактанышыбыз керек. Тузду аз пайдаланыш керек. Анан ушул үйдө канчалык энелер көп тамак даярдаган сайын биздин балдарга калтырып кеткен таалим тарбия болот. Ошон үчүн балдарыңыздарды башынан туура тамактанууга үйрөтүү керек. Чоңойгондо алар ошо бизден эмнени көрсө ошол калыптанып өсөт. Бул биздин 15 эрежебиз. Анан эми туура тамактануунун негизи эле адам баласы
жараткан өзү 24 саат берсе бир күндө, ушунун 8 саат уйкуга кете турган болсо, 24 сааттын ичинде биздин органдарыбыздын өзүнүн ар бир убактысы бар. Ар бир орган өзү күчүнө келип иштеп турган мезгили болот, анан эс алган мезгили болот. Ошондуктан биз ушуну аябай, биздин ата бабалар мурунтан эле аны тактап койгон. Эгерде түнкү 10дон эртең мененки 6га чейин адам баласы уйкуда болгон болсо, уктап жаткан адам сөзсүз ички органдары дем алган, адамдын өзү денеси эс алган дагы күч кубатты эртеңки күнгө даярдалган дегендей. Андан кийин эртең мененки 5ден 7ге чейин биздин жоон ичегибиз аябай күчтүү иштеп турат. Ушул мезгилде сөзсүз адам баласы 600 граммга чейин суу ичиш керек. Бул 600 грамм суу деген мурунку күнү эмне жеген болсо, ошонун баардыгын зат алмашуу же болбосо желудочно-кишечный тракт деп коет бизде медицинский терминде. Ушунун баардыгын тазалап кетет. Эртең мененки 7ден 9га чейин бул ашказан аябай күчүнө кирип иштеп турган мезгил болот. Бул мезгилде адам баласы сөзсүз эртең мененки тамакты ичиш керек. Эртең мененки тамак эмне менен болот? Сүт азыктарынан болот, жанагы ботконун түрүн, дандардан түрүн жесе болот. Азыр биздин магазиндерде аябай сонун жасап койгон 5 злак, 6 злак, 8 злак, 7 злак дегендер бар. Булардын курамы баардыгы адам баласынын бир күндөгү эмне керек болсо ошол курамында баардыгы бар. Витаминдер, минералдар баардыгы ошондо бар. Ошон үчүн эртең мененки тамак аябай зарыл. Эртең менен сөзсүз 7ден 9га чейин тамактаныш керек. Андан кийин биз жанагы бир күндө адам баласына 1,5 литрден 2 литрге чейин суу керек деп атабыз го. Ушул сууну сөзсүз мал менен ичип туруш керек. Саат 11ден 1ге чейин жүрөк, кан тамырлар күчүнө кирип иштеп турат. Бул мезгилде адам баласы сууну ичпеш керек. Саат 1ден 2ге чейин биздин ашказаныбыз кайрадан күчүнө келип турат. Бул убакта адам эң жакшы, баалуу тамактарды ушул мезгилде кабыл алыш керек. Биринчиси, экинчи деп азыр биздин заманбап заманда мурдагыдай эмес, азыр баардыгы бар. Биринчи тамак, экинчи тамак, анан сөзсүз 50% чийки болуш керек. Салаттарды көбөйтүшүбүз керек. Биз азыр аябай көбүнүп калдык. Тамактарды койгондо сөзсүз чайды коюп алып ичебиз. Бул өтө туура эмес. Себеби биздин ичке кирген тамагыбыздын ысык суук же болбосо кислотно-щелочный балансты бузат. Чай деген бул кислотность алып келет. Ошон үчүн жеген тамагыбыздын баардыгы пайдасыз эле биздин организмге кислотностьту берет дагы, щелочь калып калат. Ошондуктан биз чайды тамак ичкенден кийин 1 сааттан кийин ичсек өтө пайдалуу. Эгерде ушунчалык эле тамак менен чай ичкиси келген адамдар суу коюп койсо болот. Суу эч качан зыяны жок. Андан кийин саат 3дөн 4гө чейин сөзсүз тез тамактануу деген болот. Бул убакта же болбосо полдник деп коюшат. Бул убакта жанагы биздин жарма, максым, актык, ушуга окшогон айран, ушуга окшогон нерселерден сөзсүз 1 стакан ичип коюш керек. Бул баягы күнүмдүк кечке обедте жеген тамактарды бул кислотносу менен өзүн өзү аябай аш кылганга пайдалуу. 6дан 7ге чейин бул кечки тамак. Биздин ашказаныбыз дагы күчүнө кирип турган мезгил. Ушул мезгилде гречка, күрүч, балыктын эти, же болбосо тооктун эти, ушундай жеңил тамактар менен дагы 50% салат, чийки тамак, чийки овощ, фрукты, жер жемиштер менен кечки тамакты жасасак болот. Ушуну менен биз 2 литр сууну ичип атканыбыз менен ошо 2 литрди биз жеткизе албай 1 литрге жеткиздик. Калган суунун баардыгын кечки 9га чейин биз сөзсүз ичип бүтүшүбүз керек. Анан уйкунун астында мен курсагым ачып кетти, мынтип кетти деген адамдар кечки
ондо сөзсүз баягы эле биздин кычкыл тамактарды ичиш керек. Айран, жанагы эле айтылган суусундуктарды ичип койсо, бул түнү менен биздин ашказаныбыздан баштап жеген тамагыбызды түнү менен биздин боорубузду, өтүбүздү жеңилдетип, ичегилерибизди жеңилдетип иштетип берет. Бул деген биздин ичегилерге киргенден кийин бул өзүнчө эле фермент болуп барат. Ошон үчүн аябай толуп кетпөөгө, башка хронический ооруларды алып келбөөгө жанагы айран аябай жакшы. Азыркы заманда той аштар кыргызда негизи өтө көп беребиз. Ал жерде биз саат 11-12-де эң акыркы тамак 5 бармак менен аяктайт. Ал жерге барганда дагы биринчи, экинчи, 4-5 тамактын түрүн, салаттын түрлөрүн жеп келебиз дагы. Ошонун зыяндуулугун билип туруп, көзтеген болбойт да. Ошону жеп алабыз дагы. Эртеңки күндө ошонун сигимдүүлүгү кайра биздин денебизге зыяндуулугун гана алып келерин баарыбыз билебиз. Ошону кандай бир жеңилдетсек болот? Негизи биздин ата-бабаларыбыз түнкү 3-тө деле туруп жеген, түнкү кыргыз өзү кечинде мейман узатып көнүп калган. Бирок алардын ошол убакта экология, суу, тамак аштар таза болгон, денелери чың болгон. Ошол убактагы адамдарды азыркы мезгилге салыштырсак, 80% кыймылдагандагы 20% тамак жеген. Бир маал эле тамак жешкен көбүнчө. Анан көбүнчө адам баласы кыймылдаганга жаралган. Денедеги булчуңдар жыйрылып иштеп, ошон үчүн алар эч качан оору болгон эмес. Азыр болсо биз 80% ичип жейбиз дагы, 20% кыймылдайбыз. Ошон үчүн жана аш болбой кыйналып, көп оорулардын тамактан келип атат деген негизи ушул да. Анан жана кыргыздар түнкү 11-ден баштап 1-ге чейин жейт деген бул өтө туура. Бул азыр кыргыз элинде негизги медициналык термин менен карап көргөндө бул чоң эле көйгөй да. Ошого тойдун арасында деле отуруп өтө туура тамактанса болот. Адам өзүнүн ден соолугун карайм деген адам, өзүн сүйгөн адам ошо дасторкондогуну деле терип тамактанса болот. Ошол жерде деле жер жемиш көп, салат көп. Анан такыр эле болбой кетип атса, жанагы кычкыл биздин айран, сүт, айран, жанагы актык, дагы эмнелерибиз бар? Кымыз. Булар деген жана кыргызда кесип кетет деген сөз бар. Кесип кетет деген ал барат дагы өзүнүн кислотносу менен жана өттөн дагы күчтүү болуп, расщепление деп коет бизде, талкалап, ферментин бөлүп чыгып, жеңилдетип коет. Анан сөзсүз тамактан кийин канча той болобу, башка болобу, негизи тамактан, кечки тамактан кийин 2 саат кыймылдаш керек. 2 сааттан кийин уйкуга кетсе болот. Мен суроо бергим келет. Азыркы айрым учурларда орто жаштагы келген эжелер, аталар давление менен ооруп келишет да. Ошондо себеби барбы? Себеби алар туура эмес тамактанганын себеби же кандай? Бул сөзсүз туура эмес тамактангандан келет. Жана айткан 74% деген ушуга кирип кетет. Эмне себептен дегенде кан тамырлар ичкере баштайт. Биз канчалык жанагы туура эмес, көбүнчө куурулган тамактардан, майлуу тамактардан, жан жаныбарлардын майлуу тамактарынан, эттин майларынан канчалык көп жеген сайын биз кыймылдабагандыктан өт иштебейт. Өт деген бул ачуу нерсе. Бул биз ар бир тамакты жегенде өт куюлуп тамчылап турат дагы, расщепление берип турат. Ушул нерсе жок болуп калып атат бизде. Баягы тамактангандан кийин кыймылдабайт. Ал биздин организмибиз аябай кыйналып иштеп тиги майды сиңириш керек да. Анан кийин биздин кан тамырларыбызга холестерин кетет. Анан кийин холестериновые бляшки деп кан тамырлардын ичин микроскоп менен караса, бүт кан тамырларыбыз ичкери ушулар жатат да. Анан давлениенин баардыгы ушул жактан келет. Кан тамырлардын ичкерип кеткендигинен, аябай майлуу тамактарды көп жегендиктен, жанагы искусственный тамактарды көп жегендиктен, мен могу жерде айтып кеттим го, жана 15 эрежеси дегенде ушул жерде айтылып атпайбы? Даяр тамактарды көп жеп атабыз да биз. Ошо даяр тамактарды, мисалы үчүн, мында камырлардын түрлөрү чыгып атат.
бирок биз билбейбиз да ага кандай нерселер кошулуп атканын. Ошон үчүн өзүң жасап жеген нерсе ал өтө баалуу болот. Ошо унду деле өзүбүз алып эле камырдын түрүн жасап жесе бул башка нерсе. Саламатсызбы? Сиз айтып атасыз, өзүбүз тамак жасап жегенибиз жакшы деп. А бирок көбүнчө эл адамдар кафеден барып жешет. Ошол кафеден жесе болобу? Эми биз азыр мобилдик убакытка өтүп калбадыкпы? Тез тамактанып, тез баардык жерге үлгүрбөй, баардыгы эми бул көбүнчө шаарда ушундай болуп атат. Бирок айылдарга барсак, айылдарда деле ошол эле баягы магазинден алып келип жебашат. А кафеге келип карасак, кафеде көпчүлүккө кандай кылып даярдап атканын биз кайдан билебиз? Мисалы үчүн бир эле майды 10 жолу колдонуп деле жасай беришет. Көчөдөгү жанагы гамбургер, пирожки, түрдүү нерселер сатылып алып атпайбы? Булар ушул майды канча тоннаган пирожкини чыгарып эле атат. Кайра эле ошол канчалык ушул майларды экинчи колдонбош керек. Бир эле салдың, бир эле колдонуш керек. Экинчи колдонгондо бул деген адамдын теги көп дак болгон май, кыргызча айтканда көп дак болгон май дейт. Бул адамга раковый клеткаларды алып келет. Мен мына Европа өлкөлөрүндө ошол ресторандан, кафеден тамактанышат, бирок Европада бул аябагандай каралган кафелердечи, аябай каралган. Ал жакта адамдын укугун жакшы карайт. Ошон үчүн ал жерде баардыгы каралган. Өзүн сыйлайт алар, өзүн сыйлаган үчүн өзү билген жерге барып тамактанат. А биздин Кыргызстанда бул али жолго коюла элек. Мен кеңеш айтар элем, үйүңөрдө эле тамак жасап жесеңер болот деп. Сиздин айткан нерсеңизге кошулуп уланткым келип атат да. Мисалы башка мамлекеттерде, кыздар, чет мамлекетте, мисалы Швецияны алалы. Ал жерде мамлекет элдин ден соолугуна кам көрөт экен. Кам көрөт. Кадимкидей эле кам көрөт программа алат. Азыркы сиз айткандай. Мисалы балдарга таттууну жумасына бир эле жолу ишемби күнү эле берет экен да. Калган күндөрү таттуу жебейт экен. Кондитердик азыктарды айтып атам да. А бизде андай эмес да. Биз ошол эле тойго барганда 6 саат отурганда 3 килограммга чейин тамак жейт экенбиз. Азыр биздин дүкөндөрдү, базарларды карап көрсөңүздөр, Кытайдын азыктары басып кеткен, сиз айткандай, пакетке салынган синтетика тамактар. Ошол эле тез татымдар. Алар жанагы изге угарный газ деп коет, көмүрдүн чогуна жасалган, газга жасалган нерселер бул зыян да. Биз ошол зыянын билип туруп эле, бирок ошону жеп атабыз да. Себеби биз жалкоо болуп кеттик, бардыгы даяр. Андан көрө сатып жеген жакшы, андан көрө сууну куюп коюп, даяр тамакты ичип алган жакшы деп. Ошондуктан биздин болочок энелерибиз, кыздар жалкоо болбой, эринбей, биздин унутта калган улуттук тамактарыбызды, өзүбүздүн укура тамактарыбызды жасаганга, ошону менен азыктанганга, ошону менен ден соолугубузду чыгаганга сиздерди чакырып кетет элек да, барыңыздарды. Ар бир адамдын өзүнүн колунда, өзүнүн ден соолугу. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, ар бир адам өзүн сүйө билиш керек, өзүн сыйлай билиш керек. Анан мен үндөп кетет элем ушу энелерге. Энелердин колунан бир үй бүлөнүн ден соолугу зависть деп коет. Байланыштуу, көз каранды. Эне кандай тамак жасаса, ошол үй бүлөнүн ден соолугу ошондой болот. Ошон үчүн энелерге айтар элем, куурулган тамакты азайтыш керек. Кыргыз эч качан куурулган тамак жеген эмес. Кыргыз көбүнчө сууга бышырып жеген, кактап жеген. Негизи эле ошо биздин ата бабаларыбыздан келаткан тамактарды кайра өзүбүздүн тамагыбызга кайтсак, биз өзүбүздүн улутубуздун ден соолугун чыңдайт элек. Ушу энелерден суранарым, если бала чакаңар, үй бүлөңөр ден соолугу чың болсун десе, зерикпестен баардык нерсени үйдө туура жасаганга аракеттенгиле. Интернетте деле бар, азыр маалыматтар аябай көп, кандай туура жасаганын баардыгы бар. Заманбап жашоодо көптөгөн кичинекей балдар
чипсы, кола жана көптөгөн нерселер жешет да. Анан ошолордон аккан пайда болушу мүмкүнбү? Түптүз жолда аккангачы. Азыр ошо Кыргызстанда ашказандан жарасы бар деген уже 4 жаштан баштап башталды. Мен мындан 1 жыл мурун ошо ашказан оорусунун немесине барып калсам, ошо жерде 4 жашар нарындык баланы алып келип көрүп атат. Жана эндоскопия деп коет, ашказанды карайт. Ошондо айтып атат тиги орус врач, апасын чакыргылачы, бул эмне деген эне бул деп, ашказандын бүт каптап кеттир жара. Көрсө, анын баланын ичкени эле жана кока-кола экен. Только кола ичет дейт апасы. Анан азыртан баштап биздин балдарыбыз биринчи очередь жанагы чипсы, бул башка мамлекеттерде тыюу салынган. Бизде баягы эле СНГде эле калды бул тамак. Будан түптүз отравление болуп атышат азыр. Негизи эле жана кириешки, чипсы, кола азыр аябай көп болду ушундай нерселерчи. Фанта, спрайт, анан жанагы киного кирип алышып попкорн жешет. Бул дагы өтө зыян да. Өтө зыян. Попкорн да пайдалуулугу дагы бар. Анан бул биринчиден биздин культурабызга деле жатпайт, маданиятыбызга деле жатпайт. Бул биздин Америкадан алган аябай жакшы сапатыбыз болуп калды. Ошого окшогон нерселерден качыш керек болуп калды. Аккандан мурун раковый клеткалар келип атат. Кайсы жерден болбосун дагы аябай рак оорусу бизде жашарып атат Кыргызстанда. Ашказандын жарасы аябай жашарып атат. Анан мына инсульт, инфаркттар уже 30-40 жашта башталып атат. Бул оору да аябай жашарды. Инсульт, инфаркт эмнеден болот ал деген ошо кан тамырдын ичкерип кеткенден, жанагы холестерин бляшкалар аябай көбөйгөндөн, кандын коюлганынан, өттүн иштебегенден келет. Азыр көчөдө эжелер эме даан, шоролор сатып атат. Ошол шоролор бизге пайдалуу же зыянбы? Ичсек болобу же ичпешибиз керекпи? Бул өтө пайдалуу нерсе. Жана мен саат 3-төн 4-кө чейин биздин жарманы, максымды ичкиле деп атпаймынбы? Биздин жармабыз бул турушу менен клетчатка. Клетчатка эмне иш аткарып берет? Бул барып биздин ичегибизде туруп алып, керек эмес нерселерди бүт өзүнө соруп чыгарат да. Ошон үчүн биздин жана талкандарыбыз, жармаларыбыз, тегеле биздин ак суусундуктарыбыз бул сөзсүз ичеге 100% пайдасы бар да. Ошон үчүн жана кола, фанта ичкенден көрө барып ошо биздин эле суусундуктарды ичкиле. Тескерисинче силер ден соолукту чыңдайсыңар. Ден соолук сатып алып атышат, Да. Ден соолук сатып аласыңар да. Тиги кола, фанталарды силер эмне? Орун сатып алып атпайсыңарбы? Тиги дагы газдалган да. Ал газдалган, бир эле максым газдалган, калганын баары жакшынакай эле, газы жок эле. Жок, ал газдалган дебейт, аны ачытылган дейт. Ачытылган, газдалган эмес, ал ачытылган. Бул айырмасы бар. Айырмасы бар. Анан ушул эле келечекте энелер отурат. Биздин маңдайыбызда, ана жалпы эле Кыргызстандагы көрүүчү жаш энелерге өзүңүздүн бир реальный, так, кыска бир өзүңүздүн кеңешиңизди айтып кетсеңиз да, анткени бул келечек төрөлө турган балдар ушул эненин ден соолугуна жараша балдар төрөлөт. Өзүңүз айткандай, ден соолугу начар. Азыркы кезде фигурабызды кармайбыз, биз семирип кетебиз деген көз караш менен жаштарыбыз өзүнүн толук тамактанууну четке кагып келгенин көрүп жүрөбүз. Өзүңүз айткандай жанакы газдалган чет мамлекеттен келген тамактарга, көчөдө сатылып аткан фастфуд, шаурма, ошолорго басымдуу жасап келе атышат. Ошонун ордун биздин эле Кыргыздын жөнөкөй эле тамактарына кандай алмаштырса болот? Бул биринчи кезекте айтар элем,
ар бир кыз зерикпегендик болуш керек. Зериккенде эле бул күнөө нерсе. Зерикпей үйдө азыртан даярданыш керек буларчы. Кандай тамакты мен даярдай алам? Кандай туура тамакты даярдаса болот деп азыр изилденсе болот. Бизде бардыгы даяр, бардык программабызда бул жерде бар. Мына күн тартиби дегенден баштап, туура тамактануунун бүт эрежелери бар. Аз келгенси биз кандай тамактарды даярдаса да рецепттеринен биз беребиз. Анан ушу кыргыздын унутта калган тамактарын эле кайрадан кайрылып, кайрадан бул бир эле биздин көйгөй эмес, бул мамлекеттин көйгөйү негизиненчи. Мамлекет негизи көтөрүп чыгыш керек. Кыргыздын унутта калган тамактарын ушул эле ресторандарга, ушул эле кафелерге бүтүндөй мына столовойлор бар, мына студенттерге, мектептеги столовойлорго, ушуларга биздин унутта калган өзүбүздүн тамактарды киргизсе деп мен сунуштайт элем да. Ушулар кирсе, баягы кыргыздын тамагы байып, өзүнүн баалуулугун чыгарат эле да. Ошондо биздин элибиз кабыл алып, өзү ошону колдоно баштайт эле. Анан азыр ушу энелер оңой жагына өтүп алды да бардыгы. Жана сырттан басымдуу келип, Сырттан аябай басымдуу келди, оңой жагына аябай неметип атышат. Эми Минздравга ошол жака тамак ашка кандайдыр бир деңгээлде бул тамактар жесе болбойт деген бир эме киргизсе болобу? Биздин киргизсе болот. Бизге мынабу чет жерден келген тамактардын бардыгы биздин генетикабызды буза баштады. Ошон үчүн биздин улутубузду сактайм деген ойлонгон адам болсо, муну сөзсүз киргизиш керек. Анан мен ушу жаштарга айтып кетер элем, зерикпестен өзүңөрдүн аялдык кызматыңарды азыртан ойлонуп, туура тамактанууну, туура тамакты кантип даярдасак болот, денемди кантип чыңдасам болот, келечек эне болуш үчүн кандай мен денеме кам көрсөм болот деп ушул жактарын көбүрөөк көңүл бурушса деп ойлойм. Азыркы жаш балдар төрөлгөндө эле мындай порок сердце же башка жерден көптөгөн оорулар болуп төрөлөт да. Анан ушу биз болочокто энелер кандай ден соолукту боюнда болгондо кандай кылып чындашыбыз керек да. Себеби балабыз төрөлгөндө эмне сен төрөлгөн. Эң туура суроо бердиң. Бул деген турмушка чыгардан мурун сен даярданышың керек кызым. Денени чыңдаш керек. Биздин клеткабыз азыр башка мамлекеттерде питание о клеточном уровне дейт, же болбосо нутрициолог деп айтылып атат. Нутрициолог акушер, нутрициолог гинеколог, нутрициолог хирург деген ушундай жаңы этапка өттү. Биздин Кыргызстанга ала келелек. Ушул врачтар биринчи кайрылган күнүңдөн сага кеңешти бере баштайт. Сен бүгүндөн баштап кандай эне болом десең, булар ошол кеңешти берет. Мен айтар элем, сен турмушка чыга элегиңде сен өзүңдүн денеңе кам көрүшүң керек. Биздин клеткабызга минерал керек, витамин керек, аминокислот керек, май керек, ушу сыяктуу биздин клеткабызга эмне керек болсо ошонун баардыгын азыктандырса, бул адам сөзсүз оорубайт. Бул адам эч качан оорубайт. Биздин клеткаларыбыз эмне бир күндүк эмне керек болсо ушунун баарын эле камсызданса, бул эч качан оорубайт. Ошон үчүн тамакты туура колдонуп, мына режим турбайбы? Ушундай кылып колдонуп, денени чыңдап, сөзсүз кыймылды көбөйтүп, анан ушул баардыгын түптөп турган нерсе психология болот. Ойду тазалаш керек. Оюн канчалык таза болгон сайын бул адам оорудан алыс болот. Анан ошол ою таза энеден кандай бала төрөлөт? Эң сонун бала төрөлөт. Биздин кыздарыбыз өткөн передачада да айтып кеткем, 9 жаштан баштап күйөөгө даярдаган. Мен бирөөнүн үйүнө барам, анан мен эне болом, анан мындай болом деп даярданып 15-16 жашка келгенде даяр болгондагы бизде ажырашуу же болбосо инвалид бала төрөлүү деген бизде жок болгон. Кыргызда мына 85-90 жылга чейин аутизм деген жок болгон. Азыр Кыргызда анча-мынча мен көчөдө көрүп калып атам.
Кыргызда андай жок болгон. Анан порог сердца деген бул аябай редкий кездешкен да. Азыр экинчи, үчүнчү бала порогто өлүп атат. Бул эмнеден деген эненин организминдеги жетишпегендиктен. Эне өзүндө жок болсо балага кантип берет, эмнени берет? Ошон үчүн кыз балдар турмушка чыкчакты. Турмушка чыккандан кийин боюна бүтүп 9 ай көтөргөндө туура ошол врач эмнени айтса, ошону сөзсүз аткарыш керек. Анан көбүнчө жанагы биздин фармакологияда, мен өзүм врачмын, мен эч качан медицинага каршы чыкпайм. Медицина адамдын өмүрүн 100 жылдын ичинде канча деңгээлге көтөрдү, бул өтө ыраазычылык. Бирок азыркы фармакологиянын 80% өтө туура эмес кетип атат. Биздин Кыргызстандын врачтарынын көпчүлүгү бизнес жакка көбүрөөк көңүл бурду дагы. Керекпи, керек эмеспи, алардын дарысы сатылыш керек. Ошон үчүн мына боюна болуп аткан кыздарды айтар элем, жанагы искусственный жактан алысыраак болуп, анан өзүбүздүн эле жанагы ата бабадан келаткан туура тамактануу, туура биздин эле жер жемишибизди, өзүбүздүн жерде эмне болсо ошол эле бизге кайра жардам берет дегендей да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү темабыз силерди кайдыгер калтырган жок деп биз терең ишенебиз. Биз менен болгонуңуздар үчүн абдан ыраазычылык сиздерге. Оорубаңыздар, оорусаңыздар, биз абдан таарынабыз. Саламатта калыңыздар.